Арбаңыздар уйткулуулуу журтум. Бүгүн сиздерге атай кайрылуу менен чыгууну дурус көрдүм. Кайрылуунун аты Садырдын фанаттарынын айынан соттолгон окумуштуу тууралуу кыргыз журту менен Садыр Жапаровго кайрылуу деп аталат. Кайрылуу ээси философия илимдеринин кандидаты, доцент, уйткулуу улуу журт коомдук кыймылынын төрайымы, теңирчи, башкача айтканда кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын колдоочу жана коргоочу Гүлзат Алиева. Алгач кайрылуунун мазмуну менен тааныштырып кетсем, сиздерге жолдонгон кайрылуу төмөнкүдөй маселелерди өз кочогуна алмакчы. Биринчи, ашкерий динчилер тарабынан соттолгон философия илимдеринин доктору, окумуштуу кыргыз таануучу Адыранов Жолдошбек Султанович тууралуу кыскача маалымат. Экинчи маселе, кыргыз таануучу Жолдошбек Султановду же Жолдошбек Адырановду соттоого негиз болгондор Садыр Жапаровдун жакын адамдары болуп саналат. Үчүнчүсү, кайрылуу ээси Гүлзат Алиева тууралуу кыскача маалымат. Жана төртүнчү маселе, ашкерий динчилдик тууралуу замандаштар менен Садыр Жапаровго кайрылуунун максаты. Анда эмесе жогоруда белгиленген маселелер боюнча сиздерге кыскача маалымат берүүгө өтсөк. Ашкерий динчилер тарабынан соттолгон Адыранов Жолдошбек Султанович философия илимдеринин доктору, окумуштуу кыргыз таануучу болуп саналат. Кыргыз окумуштууларынын ичинен алгачкылардан болуп Жолдошбек агай Индия менен Непалга барып, Кайлас тоосунда жашаган кыргыздарды бир нече жылдар бою изилдеп келген киши. Башкача айтканда, бул киши Тибетке барып, ошо Кайлас тоосунда жашаган кыргыздарды бир нече жылдар бою изилдеген. Пифагор, Платон, Нострадамус, Рерихтер, Блаватская өңдөнгөн дүйнөлүк атак даңкка ээ ойчулдар таандык болгон эзотерикалык адабият боюнча бийиктиги 6666 метрди түзүп, кол менен жасагандай пирамида формасына ээ Кайлас тоосу табышмактуу Шамбала жайгашкан касиеттүү жерлердин бири. Эзотерика менен тааныш адамдар Шамбала эмне экендигин абдан жакшы билишет. Бул Шамбала түшүнүгү дүйнөлүк эзотерикада өзгөчө орунга ээ бир сакралдуу түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Азуусун айга жанган нечен амбициялуу шерлер Кайлас тоосун багындырууга аракет кылган. Бирок Кайлас тоосу өз аймагына көрүнгөндө эле киргизе бербейт. Эң кызык жери, башкалар болгон күчү менен тырышып жете албаган Кайлас тоосунда кыргыз тилинде сүйлөгөн табышмактуу эл жашайт. Тарых илимдеринин доктору профессор Азыкбек Оморов агайдын маалыматы боюнча, Кайлас тоосунда жашап, кыргыз тилинде сүйлөгөн эл 250 жашка чейин жашап, дүйнөдөгү эң узак өмүр сүргөндөрдүн катарына кирет. Кайлас тоосунда бир нече жыл жашай алган уникалдуу адамдардын ичине ашкерий динчилер тарабынан соттолгон Адыранов Жолдошбек Султанович агай да кирет. Бүгүнкү күндө философия илимдеринин доктору, окумуштуу кыргыз таануучу Адыранов Жолдошбек Султанович Айкөл Манасты, Апрель шейттеринин жаркын элесин, адабий кыргыз тилин, кыргыз каада салттарын, кыргыз тарыхын оозго алгыс сөздөр менен ашата сөккөн ашепке динчилерге жооп кылып, 2018 жылдын 26 февралында жана 2018 жылдын 16 июлунда жазган комментарийлери үчүн, эки комментарий үчүн соттолуп жатат. Ошол комментарийлердин бирөөсүн бул жерге мен атайын сүрөтүн коюп койдум. Кийинки слайдтарда бул комментарийдин мазмунуна кененирээк токтолгонго аракет кылам. Анда эмесе сөз башынан болсун. Бул Жолдошбек Султанов агайды соттоого негиз болгон адамдар бул Садыр Жапаровго өтө жакын адамдар болуп саналышат. Анткени 2018 жылдын 26 февралында, мынакей скриншоттон көрүнүп турат, бул 2018 жылдын 26 февралында кыргыз фейсбугундагы Садыр Жапаров деген тайпанын администраторлорунун бири, саясатчы Садыр Жапаровду көп жылдан бери активдүү колдогон Элимбек Исраилов деген исламист муфтиятка таандык акыркы маалыматтар деген тайпага касиеттүү Теңир тоодо жашаган кыргыз элин теңирчи деп кордогон төмөнкүдөй ыплас мазмундагы пост жазган.
Мынакей посту сиздер көрүп турасыздар. Эми айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт. Мындай уят мазмундагы посту мен ушундай көрсөтүүгө аргасыз болуудамын. Анткени ушул бүгүнкү кайрылуунун мазмунун ушул пост түзмөкчү. Мынакей өзүңүздөр окуп алыңыздар, посттун мазмуну эмне жөнүндө болуп атканын, сүрөтүн көрүп жатасыздар. Аллах жана Садыр Жапаров үчүн өлүүгө даярмын деген фанаттардын ыплас мазмундагы постторуна жооп кылып, Жолдошбек агай өзүнүн алгачкы айыптуу постун жазат. Мынакей бул сүрөттү караңыз. Ошо алгачкы жолу февраль айында жазган экен. 18-жылдын айыптуу деп табылган пост, сот тарабынан айыптуу деп табылды. Мен сиздерге ошол посттун мазмунун окуп берейин. Кичинекей балдар, кыздарды, жаштарды зордуктоонун булагы бул ислам иудейлердин дини экендиги айкынсыз чындык. Бир жолу исламисттердин териштирүү жолугушуусунда бир фанатка, өзү кыргыз, кичи кеминдик сарбагыш уруусунан экен. Анын айтуусунда исламисттердин келүүсү менен арак ичкендер, ууру кылгандар, бийликте коррупция азайды дейт. Мен кыргыздын кандай баалуулуктарына артка кайткыс зыян болгонун санап айтып бердим. Эгерде ыйманга баратабыз деп ойлоп, кыргыз элин араб өлкөсүнө айлантып алсак, эртеби кечпи Сирияга айланабыз дедим, деген мазмундагы посту айыптуу деп табылып, азыркы күндө бул пост окумуштуу Жолдошбек Адырановду соттоого негиз болгон. Скриншотто көрүнүп тургандай, Курманбек Бакиев бийликке келген 2005-жылдардан тарта молдолордун доорону сүрүп, касиеттүү Теңиртоодо, башкача айтканда, Кыргызстанда жашаган тектүү эл исламчылар тарабынан теңирчи деп тергелип, кыргыз элинин салттуу баалуулуктары да, кыргыздардын өздөрү да ширк, мырк, харам болуп калган. Жана момундай ойго келгис нерселер кыргызга жабыштырыла баштаган. Албетте, могул посту бул Исламбек Исраилов жазган пост экен. Ошол посту, акыркы маалыматтардагы посту Талант Абдиев деген экинчи исламчы элита кежи бийлик рингинде деп аталган Бакиевтерге таандык тайпага бөлүшкөн экен. Ал сүрөттөр өтө биз үчүн, кыргыздар үчүн өтө одоно, өтө уятсыз сүрөттөр болуп саналат. Бирок бул сүрөттөр кыргыз элине таандык эмес. Теңирчи деп аталган, теңирчи деп тергелген кыргыз элине таптакыр тиешеси жок сүрөттөр болуп саналат. Бул өзү Монголиядагы ушундай эстелик бар. Монголиянын өзүнүн, монголдордун өзүнүн дини бар. Ошол дини боюнча ушул эстеликке барып зыярат кылган аялдар, төрөбөгөн аялдар балалуу болушат экен. Анын башка монголдордон башка элдерге эч кандай тиешеси жок. Ушул сүрөттү тартып алып, Теңиртоодо жашаган кыргыздар, эми сөздүн ачыгын айтканда, бул көпчүлүк тайпалар 2005-жылдан ошо бүгүнкү күнгө чейин эле, эми бүгүнкү күндө азыр кичине азайып калды. Ошо Теңиртоодо аркалык кыргыздарды, түндүк кыргыздарын абдан кордоп, ошого көрүнгөн нерселерди монтип чаптап кордоп келишкен. Ошол тайпалардын ичинде бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин президенти болууга аракет кылган Садыр Жапаров администраторлук кылган Садыр Жапаров деп аталган тайпада бар экендиги өкүндүрөт. Ошол тайпанын активдүү мүчөсү Исламбек Исраилов жазган жанагындай могул уят пост ушу окумуштуунун соттолуусуна негиз болуп, себеп болуп калганы дагы абдан өкүндүрөт. 2005-жылдан 2018-19 чейин Фейсбукта миңдеген беткапчан да, бети ачык да аккаунттар күн сайын чартаңдап, өз билген намазын окуп, кыргыз элин каалашынча кордоп, кылмыштуу эйфория абалында турушту. Муну жалпы журт билет. Жолдошбек агайдын айыптуу экинчи посту дал ошол динчилерге арналган эле. Мына ошол жанагы неменин
Садыр Жапаров деп аталган тайпанын администраторлорунун бири Исламбек Исраиловдун жанагындай уят мүнөздө жазган постуна жооп жазыптыр Жолдошбек агай. Экинчи посту ал мындай деп башталат экен: мусулмандар, силер эмнеге сыйынаарыңарды билип алгыла. Мечиттеги мунара бул молдолордун жыныстык мүчөлөрү. Каабадагы кара таш коюлган жер аялдын жынысы дейт. Мына ушул айтылган жооп үчүн, жазылган жооп үчүн бул окумуштуу бүгүнкү күндө соттолуп жатат. Бул жерде ошо молдолордун ыңсапсыздыгы, ыпластыгы, пасттыгы тууралуу көп маалыматтарды айткан экен. Ал чындык. Анткени бүгүнкү күндө 30 жыл ичинде Кыргызстанда 3000ден ашык мечиттер, медреселер курулду. Тилекке каршы мечиттер көбөйгөн сайын, молдолордун саны көбөйгөн сайын кыргыз элинен ыйман карматпай качып бара жатат. Бул өтө ачуу чындык. Ак үйдө ушу бийлик бутагы бийлик борбору болгон Кыргызстандын Ак үйүндө бүгүнкү күндө 2 намазкана бар. Намазкананын саны көбөйгөн сайын Кыргызстан жемкорлуктун сазына терең батып, ыпластык күч алып, ыймансыздык күндөн күнгө өрчүп бара жаткандыгы бул ачуу чындык. Жолдошбек агай жогорудагы 2 посту үчүн бүгүнкү күндө соттолуп жатат. Ошого мен атайын сиздерге кайрылууну туура деп таптым. Анан сиздер ойлоп калышыңар мүмкүн, бул ким болду экен, эмне үчүн кайрылып атат деп. Ошондуктан өзүм жөнүндө да кыскача маалымат айта кетейин. Менин аты жөнүм Гүлзат Алиева болуп саналат. Мен философия илимдеринин кандидаты, доцент, манастануучумун. Ушундай окумуштуу регалийлерине ээ болуп туруп, Айкүл Манастын өзүн, кыргыз баалуулуктарын, Манас таануучуларды, кыргыз таануучуларды миңдеген динчиге ашата сөктүргөн Садыр Жапаров тайпасынын администраторлорунун бири Садыр Жапаров Айкүл Манас атабыз түптөгөн мамлекетке ажуу болууга моралдык укугу жок деп эсептейм. Анткени мынакей көрүп турасыздар, Садыр Жапаровдун башка фанаттары, анын ичине Талант Сагынбаев деген мекенчил жаштардын жетекчиси, өкүлү экен. Ошол мага 2017 жылдан бери катуу атака коюп келет. Момундай мени теңирчи деп тергеп алышкан. Мондай сүрөтүмдү коюп, ар кандай уят сөздөрдү жазышат мен тууралуу Facebook баракчаларына жана башка. Мына азыр эле бул шайлоодон кийин бир аз тынчып калбаса, мурда ушу 2017 жылдан баштап менин дарегиме өтө көп сөздөрдү айтып, өтө көп ыплас нерселерди кылган ошол Садыр Жапаровдун тегерегиндеги жүргөн адамдар болду. Мага асылуу динчилердин мага асылганына эмне себеп болду? 2017 жылдын 7 апрелинде илим изилдөөчү Гүлзат Алиеванын турмуш жолунда кескин бурулуш болуп өттү. Анткени дал ушул күнү Facebook социалдык тармагынын кыргыз тилдүү сегментинде радикалдуу маанайдагы динчилер тарабынан кыргыз элине жана кыргыз баалуулуктарына кылмыштуу кол салуу орун алды. Бул жердеги сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Ушу дүйнө кечээ, бүгүн жана эртең Садыр Жапаров, элита КЖ бийлик рингинде, акыркы маалыматтар, Туркистан бирдеме деп жана башка деп аталган көп сандаган, Камчыбек Ташиев тиешеси болгон ата журтум Кыргызстан деген сыяктуу көп тайпаларда ушундай бир сүрөттөр чыгып, анан апрель баатырларына асылуу болгондо 7 апрелде 2017 жылдын. Мен ойлойм, ошо көбүнчө тайпалар ошо 7 апрелде болуп өткөн окуядан шейит кеткендерге асылгандар ушу Бакиевке тиешелүү тайпалар деп ойлойм. Анткени алар Бакиевке жан тартып, апрель баатырларына ооз калгыс сөздөр менен асылышкан.
Фейсбуктагы коомдук ишмер Камчыбек Ташиевке тиешеси бар Ата журтум Кыргызстан, коомдук ишмер Садыр Жапаров, ошондой эле ашкери маанайдагы диний фанаттар Данияр Дурусбеков менен Исламбек Исраиловдор жетектеген Садыр Жапаров, Бакиевтерге таандык элита бийлик рингинде, муфтиятка таандык акыркы маалыматтар жана башка бир топ тайпаларда апрель баатырларынын жаркын элесине акидей асылып жатып, аймактык регионалдык жиктелүү менен активдүү коштолуп, Кыргыздын куту болгон Айкөл Манас атабыз миңдеген радикал динчилер тарабынан ыплас жана уят тилде сөгүлгөн жана сөктүрүлгөн. Тилекке каршы айтмакчы, Манас таануучу жана Кыргыз таануучу мекенчил укмуштууларды теңирчи деп активдүү кордогондордун арасында Аллахка эмес, теңирге ант берген Манас атабыз түптөгөн мамлекетке ажуу болгусу келген Садыр Жапаровдун карындашы Наима Жапарова болгону өкүнтөт. Бул жерде Наима Жапарованын цивилдүү комментарийлеринин скриншоту келтирилип жатат. Мынакей бул ошо 2017 жылдагы Наима Жапарованын профилиндеги сүрөт. Бул жерде ошо Наима Жапарова Садыр Жапаровдун карындашы экендигин тастыктаган комментарийлер жана Наима Жапарованын ошо комментарийдеги өзүнүн ой билдирүүлөрү чагылдырылган. Бул Наима Жапарова өңдөнгөн динчил инсандар теңирчи деп кимди айтып жатышат? Деги эле теңирчи деген термин барбы? Теңирчи болсо алар кимдер? Мен окумуштуу катары эсиңиздерге салсам, кыргыз тарыхы менен кыргыз фольклорунда теңирчи деген термин жок. Ооба, ислам дини келгенге чейин кыргыз эли жападан жалгыз жаратканды араб тилинде эмес, кыргыз тилинде теңир деп атаган. Бирок теңирчилик деген дин болгон эмес, кыргызчылык деген ишеним болгон. Же болбосо теңир ишеними деген ишеним болгон. Ал эми теңирге ишенген адамды теңирчи деп атаган эмес, аны кыргыз деп аташкан. Бул тарыхый жана фольклордук булактарда тастыкталган маалымат. Тилекке каршы Абдышүкүр Нарматов деген дин таратуучу тектүү кыргыздарды кыйыр кордоо максатында теңирчи деген жасалма терминди ойлоп чыгарып, жет атабыз мусулман, жет атадан аркы ата тегибиз тоо таштын арасында жашап, отко бокко сыйынган жапайы теңирчилер болчу. Арабтар менен ислам дини келгенге чейин теңирчилер маркумдарды карга кузгунга жем кылып таштоо үчүн бак-даракка илип коет деп каапыр айтпаган калыпты балп эткени жалпы журттун эсинде. Эгерде бул маалыматты тастыктагыңыздар келсе, мынакей могул шилтемени бассаңыздар, ошол Абдышүкүр Нарматовдун жасалма түрдө ойдон чыгарылган теңирчи деген термин аркылуу тектүү кыргыз элин кордоп, кыргыз элине каршы тарыхый кылмыш жасагандыгына күбө боло аласыздар. Айтмакчы, жакын арада белгилүү тарыхчы Кыяз Малдакасымов агай Садыр Жапаровдун 7-чи атасы хан болгон, Садыр тектүү жердин кулуну деди. Жогоруда сөз болгон Абдышүкүр Нарматовдун балп эткени менен Садыр Жапаровдун карындашы Наиманын бул жерде жазып жаткан комментарийине эске алып, бул жерде ал киши Наима жазып атат. Дагы бир жолу кайталап коеюн, Садыр жана Сабыр Жапаровдор теңирчи эмес. Ислам динин кармаган, кыргыздын каада салтын, үрп-адатын баалаган мекенчил кыргыздар. Гүлзат Алиеваны колдоп теңирчи болуп кеткен эмес. Башка бүтүп, эми аларга теңирчилерди чаптагыңар барбы? Амандыкты берген Кудайымдын көзү түз болсун дейт. Эгерде ушул жогоруда айтылган Абдышүкүр Нарматовдун теңирчилерге берген аныктамасы менен Наима Жапарованын өзүнүн агаларына берген мүнөздөмөсү туура болуп эсептелсе, демек анда белгилүү тарыхчы Кыяз Малдакасымов агай калпычы болуп калабы? Мен эмне үчүн мындай деп айтып атам? Азыр сиздерге түшүндүрүп берем. Абдышүкүр Нарматовдун ислам дини менен арабдар келгенге чейин кыргыздар отко, бокко сыйынган жапайы теңирчи болгон деген сөзү чын болсо, анда бир адам 30 жашында балалуу болду деп элестетип койсок, анда 7 ата өткөн муундун жашы 210 жылга барабар болот экен. Башкача айтканда 30-ту 7-ге көбөйтсөк 210 жыл болот экен.
болот экен. Балким 210 жыл мурда Абдышүкүр Нарматовдун ата теги Таш тоорунда жашап, жапайы болсо болгондур. Бирок арабтар менен ислам дини келгенге чейин эле теңир ишениминдеги кыргыздардын дүйнөлүк масштабдагы бийик жетишкендиктерин күбөлөгөн мисалдар жүздөп миңдеп саналат эмеспи? Анын арасында улуу кыргыз каганаты. Мынакей мен бул жерге атайын ошол олуттуу булактардан алган маалыматты сиздерге көрсөтүп жатам. Бул 6-кылымдан 10-кылымга чейин жашаган улуу кыргыз каганаты. 6-кылымда ислам дини жок болчу. Ислам дини 7-кылымда пайда болду. Бул улуу кыргыз каганатынын борбор шаары Ордо-Балык экен. Тили байыркы кыргыз тили экен. Расмий тили байыркы кыргыз тили. Дини теңирчилик деп турат. Бул жерде аянты берилген экен, 8 миллион чарчы километр экен. Калкы берилиптир, 1 миллион чамалаш эл экен. Анан династиясы, бийлик башында турган адамдын титулу Ажо деп аталган экен. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров ушул теңирчи кыргыздар түзгөн мамлекетке Ажо болуу үчүн аттанып жатат. Эгерде ал теңирчиликти такыр эле сүрүп салса, жактырбаса, теңирчилерди жапайы Таш тоорунда жашаган, отко бокко сыйынган, маркумдарын итке кушка жедирген элдин тукуму болсо, анда мындай Ажо деген титулга жетмек эмес да. Ал деген ошо арабтардын халифе болмок, халифатты орнотмок, ушундай бир жолдогу адам болмок да. Же болбосо таптакыр эле мекени жок жанагы уйгурлардай болуп, цыгандардай болгон элдин кулуну болмок. Андай эмес. Садыр Жапаровдун 7-чи атасы хан болгон деп ким айтып атат? Тарыхчы Кыяз Молдокасымов. Демек анын атасы теңирчи болгон да, 7-чи атасы. Ал халиф эмес, ал султан эмес, ал башка ислам дүйнөсүнө таандык эмир эмес, ушундай титулдарга ээ эмес, хан болгон адам экен, каган болгон адам экен. Демек Садыр Жапаровдун өзүнүн түпкү теңирчи болуп атат да. Анда бүгүнкү күндө Садыр Жапаров ислам динине берилип, өзүнүн тамырын өзү кесеби. Дагы бир кайталап айтсам, ислам дини менен арабтар келгенге чейин эле кыргыз эли Евразияны дүңгүрөткөн улуу кыргыз дөөлөтү деген империяны курушкан. Еврейлер менен арабтардын жазуусуна негиз болгон, алардан мурда жашаган эң байыркы Орхон Енисей жазуусун түзүшкөн. Евразиянын кең аймактарында маркумду кийизге кепиндеп көмгөн казанактуу мүрзөлөрдү, аны орус тилинде катакомбалар же болбосо кургандар деп аташат, мүрзөлөрдү курушкан. Бүгүнкү күндө айтып атпайбы, Гүлзат Алиева өлсө, ал эмне болуп көмүлөт, каяка көмүлөт, мусулманча көмүлөт деп. Эгерде эми албетте кыргыздын салтында бирөөгө өлүм тилегенче өзүңө өмүр тиле деп айтылат. Чын эле Гүлзат Алиеванын биологиялык жашоосу төгөнө турган болсо, анда Гүлзат Алиева Алтайдан табылган Үкөк ханышанын мүрзөсү сымал казанактуу мүрзөгө, Манас атабызга жасалган ырым-жырымдар аркылуу кошок айтылып, өкүрүп келип, даңазаланып, кыргыздын жолу менен көмүлөт деп ишенем. Анткени арабтарда казанактуу мүрзө жок. Арабтар тик казылган кабырга маркумду көмөт. Маркумду ошо тик казылган кабырга коюп, анын үстүнөн топурак менен бастырат. Кыргыздын салтында андай жок. Евразиянын кең талааларында, кең аймактарында кыргызга тилдеш элдерден, теңир ишениминде жүргөн элдерден калган катакомбалар же болбосо казанактуу мүрзөлөр сакталып калган. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен кыргыздар менен казактарда гана ошо катакомбалуу мүрзөлөр сакталып калган, же болбосо казанактуу мүрзөлөр бул теңирчилерден калган улуу мурас болуп саналат. Садыр Жапаров Ажо болууга далилаттанган мамлекетти түзгөн киши бул арабтын пайгамбары Мухаммед эмес, бул Айкөл Манас атабыз. Айкөл Манас атабыз Аллахка эмес, теңирге ант берген.
аны эпостон алып сала албайсыңар. Бүгүнкү күндө Манас эпосунун 80ден ашык варианты белгилүү. Ошол 80ден ашык варианттын баардыгында тең Манас баатыр Аллахка эмес, Теңирге ант берген. Мынакей бул жерге мен атайын ошо антты дагы коюп койдум. 6 санаман турганда ыйык кыргыз жеримди душмандын буту баскыча, асыл кыргыз элимди тебелетип бөтөнгө кор карап жаткыча, туулбай туна чөгөйүн, тирүү жүрбөй өлөйүн. Аткарбасам антымды, төшү түктүү жер урсун, төбөсү бийик көк урсун, көккө теңир өз урсун дейт. Бул жерден сүрөттөн көрүнүп тургандай, билимдүү делген Кыргыз Республикасынын мурдагы омбудсмени, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, азыр Садыр Жапаровду колдоп жаткан Турсунбай Бакир уулу да менин сүрөтүмдү Фейсбукка коюп алып, теңирчи деп далай кордогон. Мисалы үчүн бул жерге ошо ар кимди өзүнө кошуп, бейишке кирүүгө тыюу салынган 14 аял деп ошонун катарына мени да кошуп койгон экен. Бул Турсунбай Бакир уулунун мага кол салуулары жөнүндө дагы азыр айтам. Ага чейин ушу Турсунбай Бакир уулунун импульсу менен деп коелукпу, ошо таасири менен деп коелукпу, миңдеген ашепке динчилер окумуштуу Манастануучу Алиеваны өлтүрүп кетебиз, таш бараңга алабыз, сексуалдык кордоого алабыз деп ызырынып турганын жалпы эл билет. Ошо 3 жыл бою 2017 жылдан тарта менин башыман далай көп нерсе өттү. Бул динчилерден сырткары мен Манасты коргогондугум үчүн, ошо уят сөздөр менен Манасты сөгүп аткан динчилерден Манасты коргогондугум үчүн мени жумушуман да куугунтукка алган учурлар болду. Тарых үчүн мен муну дагы айта кетейин. Мен 2016-2017 окуу жылында Ишеналы Арабаев атындагы университеттин Манастануу институтунда доцент болуп иштечү элем. Келечектеги Манастануучуларга сабак өтчү элем, лекция окучу элем. Бирок ошо молдолорго каршы чыккандан кийин университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов молдолор менен көрөшкөн Гүлзат Алиеваны Манастануу институтундагы жумушунан кууган. Ошондон кийин мен бир топ убакыт жумушсуз калгам. Молдолор менен гана эмес, илимий чөйрөдөгү жемкорлук менен күрөшкөнүм үчүн Илимдер академиясын коррупциялык бизнеске айланткан Осмон Тогузаков менин 2013 жылы жазылып бүтүп, академик Аскар Чукутаевич Какеев баш болгон кыргыз илиминдеги салмактуу ойчулдардын колу коюлуп, мөөрү басылган мыкты пикирлерге карабастан, Тогузаковго тыйын бербеген Гүлзат Алиеванын докторлук ишин коргоого бүгүнкү күнгө чейин бут тосуп келет. Бул тарыхты келечек муундар окуп, тарых баарын таразалап, ар кимге өз баасын берет. Ошондуктан тарыхтын алдында, өз абийирибиздин алдында ар кимибиз таза болгонубуз туура. Айта кетүүчү жагдай, ошо жумушсуз калгандан кийин көп стресске кабылдым, депрессияга кабылдым, коркутуулар болду, өлтүрүп кетем деп реалдуу коркутуулар болду, жана башкалар болду. Коомдо пикир келишпестиктер, түшүнбөстүктөр болду. Натыйжада мен оорудум. Бул дагы мен үчүн ошо Манасты коргойм деп, улуттук баалуулуктарды коргойм деп, мен өзүмдүн ден соолугуман ажыраганымдагы жооп журтка айта кетейин. Кыска убакыттын ичинде, 2 жылдын ичинде 30 килограммга толуп кеттим. Бутум баспай калды, шишиктен улам. Бул стресстин таасири астында да. Бирок ошондой болсо дагы менин ошо молдолорго каршы чыккан, Манасты сөктүргөн, Манасты сөккөн молдолорго каршы чыккан постторум коомдук пикир жаратты. Ошол посттордун жардамы аркасында мен кыргыз баалуулуктарын дөбөсүнө көтөргөн көптөгөн замандаштар менен, көптөгөн пикирлештер менен таанышып, алар менен бир нукта бара жатканыма сыймыктанам. Докторлук диссертацияга чыгууга бут тосуп жаткан илимий чөйрөдөгү жемкорлор менен Манасты сөккөн молдолордун бут тосууларына карабастан, асылууларына карабастан, Гүлзат Алиева кыргыздардын улуттук мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүн, кыргыз баалуулуктарын жана Манас эпосун изилдеген илимий адис болуп саналат.
Гүлзат Алиеванын философиянын тарыхы манастануу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерине арналып, кыргыз, орус жана англис тилдеринде жазылып, Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлигинин грифи менен басылып чыккан окуу китептеринин автору болуп саналат. Мындан сырткары Гүлзат Алиева кыргыздардын улуттук мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрү, Китай во внешней политике Кыргызской республики, проблемы и перспективы, эзотерика в кыргызском фольклоре деп аталган көлөмдүү илимий монографиялардын жана жүзгө чукул илимий макалалардын автору. Дагы учурдан пайдаланып айта кетейин, кыргыз элинин байыркылыгы менен улуулугун даңазалаган Кыдыр санжарасы деп аталган керемет китеби үчүн радикал исламчылар тарабынан 2017 жылы 4 жылга күчөтүлгөн режим менен эркинен ажыратылган журналист Зулпукар Сапановду коргоо комитетинин төрайымы катары Гүлзат Алиева мекенчил замандаштар менен бирдикте Зулпукарды түрмөдөн 17 күндө суруп чыккандардын бири болуп саналат. Ошондой эле манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 сааттан ашык айткан манасты дүйнө элдерине англис тилинде баяндап, анын Гиннеске кеткен бардык документтерин англис тилинде даярдап берген адис болуп да саналат. Төмөндө мынакей бул жерде шилтеме келтирилип, сүрөтү бул жерге коюлган видео 2017 жылдын 7 апрелинде Айкөл Манас менен кыргыз баалуулуктарын ким сөккөнүн жана сөктүргөнүн келечек урпактарга маалымдайт буюрса. Бул видеодо айтылгандай жана көрсөтүлгөндөй, Манас таануучу жана кыргыздын кызы катары Гүлзат Алиева Айкөл Манасты ашата сөккөн миңдеген радикалдуу маанайдагы динчилерге каршы чыгып, КТРКнын Айкөл ааламы көрсөтүүсүнүн жардамы аркасында 2017 жылдын 22 апрелинде журт жакшыларына кыргыз баалуулуктарын тебелеп тепсеген радикалдуу динчилерди тартипке, ыйманга чакыруу демилгесин көтөрүп чыккан. Мынакей кааласаңыздар бул ссылканы басып, бул видео тууралуу кеңири маалымат ала алсаңыздар болот. Бирок тилекке каршы ошол теле берүүгө чакырылган белгилүү дин таануучу Чубак Жалилов алгач макул болуп келем деп, анан бирок телевидениянын алдындагы 7 Дубандан келген ак калпакчан элдерди, көп эл чогулуп келген, көрүп качып кетип калган. Ошо студияга кирбей качып кетип калган. Ага көптөгөн замандаштар күбө. Мындан сырткары студияга ошол кездеги Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков келип, бирок бир аз элдин маанайын байкагандан кийин бул теле берүү менин кадырыма зыян келтирүүчү теле берүү экен деп, ал жерден ошо элди тартипке чакырбай, ыйманга чакырбай басып кетип калган. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин Чубак Жалилов дагы өлөр күнүнө чейин Нуржигит Кадырбеков бүгүнкү күнгө чейин ошо динчилерди, манасты сөккөн жана сөктүргөн динчилерди ыйманга чакырбай, тескерисинче аларга адвокат болуп келүүдө. Бул өтө өкүнүчтүү. Баса 2017 жылдын 31 июль күнү Турсунбай Бакир уулу «Эффект бабочки» деген фейк аркылуу Фейсбуктагы бизге таандык улуттук сезим деген тайпабызды уурдап, ага администратор болуп алган. Дагы жакшы, 2017 жылдын 13 августунда 14 күндөн кийин, же 2 жумадан кийин Ички иштер министрлигинин кибератакага каршы бөлүмү биздин улуттук сезим деген тайпабызды бизге кайра кайтарып берген. Мындай нападениялар, бизге атакалар, соккулар бир топ жолу болгон. Мынакей бул жерде скриншоттон сиздер көрүп турасыздар. Мынакей «Эффект бабочки» деп аталган. Бул жанагы неменин бизге бузуп кирген аккаунт болуп саналат. Анан бул жерге ошо канча жолу бузуп киргендиги тууралуу биздин замандаштардын айткан пикирлери, ойлору бул жерге жазылган. 4 январь күнү, бул 18 жылдын 4 январь күнү жазылыптыр. Бул 17 жылдын 3 августунда уурдалган болчу. Улуттук сезимди уурдоо бир нече жолу болду.
акыркы жолу ушу парламенттик шайлоо алдында, тагыраак айтканда 2019 жылдын октябрь айында катталуучуларынын саны 30 миңди түзгөн биздин улуттук сезим тайпабызды экс Ажо Жээнбековдордун буйругу менен кайра уурдашкан. Тилекке каршы тайпаны кайтаруу боюнча ИИМге жазган катка ошо Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын начальниги Т.А. Жумабаевден 2019 жылдын 25 декабрында мындай деген жооп келди. Анан ушул жооп менен иш токтоп калды. Бул жерде кичине мутный болуп жакшы көрүнбөй атат. Ошондуктан бул Жумабаевдин жообун мен сиздерге окуп берип койсом. 26 октября 2019 года ваше заявление зарегистрировано в РПП ОВД Первомайского района города Бишкек за номер 03-002-2019-01-72-57 по статье 304 в скобках неправомерный доступ к компьютерной информации Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Следственной службой начато расследование. Болду, ошон менен жооп жок. Анткени бул ошол шайлоо алдында Фейсбуктагы президентке каршы маанайдагы көпчүлүк чоң тайпалар ошо Жээнбековдордун буйругу менен уурдалган болчу. Динге ашепке берилген кишилердин зөөкүр мүнөзүн эске алып, өзүмдүн улуттук кызыкчылыктар үчүн башымды сайган мекенчил позициям үчүн эртең өзүм эле эмес, жакындарым аман калар калбасын толук түшүнүү менен белгилүү окумуштуу Жолдошбек Адыранов агайды соттон бошотууга карата Садыр Жапаров тараптан колдоо болор бекен деген илгери үмүттө, ошондой эле жок дегенде кыргыз журту менен келечек урпактарга айта турган ой пикирим интернет желеси аркылуу тарых катары сакталып калсын деген ниетте ушул кайрылууну дал ушул формада жазып, видеого тартып, жалпы коомчулукка жана Садыр Жапаровго даректөөнү туура көрдүм. Дагы эскерте кетчү жагдай, мен ушул эле видеону орус жана англис тилдерине которуп, бүткүл дүйнө жүзүнө дагы даректей алам. Эгерде биздин бийлик тараптан эч кандай кыймылдар болбой калган учур болсо. Анткени англис тилин абдан жакшы билем, орус тилин да жакшы билем. Мурдагы жолу ошо Зулпукар Сапановду колдоо комитетинде иштеп атканда дагы мен 3 тилде жазып атып, 3 тилде дүйнө жүзүндөгү прогрессивдүү адамзатка кайрылып жатып, ошо Зулпукар Сапановду 17 күндүн ичинде түрмөдөн соруп алганбыз. Бул дүйнөлүк тарыхта болуп көрбөгөндөй прецедент болуп саналат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасына ажо болууга далалат кылып жаткан Садыр Жапаров бийликке келери менен биринчи, кыргыз элинин ата бабалары кабыл алган Ханафи мазхабына жакындабаган диний агымдар менен багыттарга элди үндөп жүргөн дааватчы Нуржигит Кадырбеков Кыргыз Республикасынын маданият министри болуп дайындалды. Мен жана да айттым, бул Нуржигит Кадырбеков Манасты ашата сөккөндөрдү ыйманга чакырган эмес, тескерисинче ошолорго адвокат болуп жүргөн. Исламист, бул Акин Токталиев деген исламист, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик дин иштери комиссиясынын жетекчиси болуп дайындалды. Эскерте кетчү жагдай, мамлекеттик дин комиссиясы бул светтик мекеме болуп саналат. Бул мекемени динчил эмес, светтик көз караштагы адам башкарыш керек. Анан бул мекемеде бир гана исламдын позициясы эмес, Кыргыз Республикасында каттоодон өткөн бардык диний агымдар менен бардык конфессияларды тең караган, алардын тең укуктугун сактаган адам башкарыш керек. Үчүнчүсү, радикал исламчылар баш көтөрүп, Руслан Бекназаров светтик Кыргыз Республикасынын конституциясынын биринчи беренесин одоно бузуп, светтик мамлекет деген беренесин одоно бузуп, Кыргыз мамлекетинин расмий дини ислам деп жар салды. Бул дагы кылмыштуу жосун болуп саналат. Радикалдуу динчилер баш көтөрүп, светтик Кыргызстандын бир катар шаарларында Франциянын президенти Эммануэль Макронго каршы санкцияланбаган митингдер өтүп, алар элдин үрөйүн учурган Аллах Акбар деген кыйкырыктар менен коштолду. Белгилүү бир топ динчилердин эгемендүү Кыргызстандын конституциялык түзүмүнө каршы чыгып, халифат куруу керек деген мазмундагы жашыруун жыйынындагы кылмыштуу мазмунга аудио жазуусу интернетке чыгып кетти. Бул аудио жазууга дагы
тиешелүү органдар тарабынан юридикалык баа берилүүсү керек. Ошондой эле азыркы учурда радикализмге каршы чыккан мекенчил окумуштуу Жолдошбек Адыранов 2 комментарий үчүн соттолуп кетти. Мен ал 2 комментарийин жогоруда сиздерге окуп бердим. Садыр мырза, сиз чыны менен кыргыздын мекенчил уулу болсоңуз, Айкөл Манастын урпактарына ак кызмат өтөп, кыргыздын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калууну көздөсөңүз, анда өлкөдөгү ашкере радикалдуу диний жагдайды тез аранын ичинде тескеп, сиздин жогоруда аталган фанаттарга окшогон радикал динчилерге каршы жазылган 2 комментарий үчүн соттолуп кеткен мекенчил окумуштуу Жолдошбек Адырановдун ишин ыкчам текшертип, анын эркиндикке толук акталып чыгуусуна жана экс-президент Жээнбековдор тарабынан уурдалган Фейсбуктагы улуттук сезим тайпасын өзүнүн мыйзамдуу ээлерине кайтарып берүүгө көмөк кылыңыз. Мындан сырткары дагы сизге кошумча басым менен айтам. Жанагы халифат курам деген динчилердин жашыруун жыйынындагы айтылган сөздөргө квалификациялуу юридикалык баа берүүсүнө көмөк бериңиз жана аларды мыйзам чегинде жоопко тартууга шарт түзүңүз. Жараткан Теңирим касиеттүү Теңиртөөнүн Кыргызстандын тектүү элин агынан жалгасын. Айкөл Манас атабыздын кыргыз деп, улуттук баалуулуктар деп өз жанын аябай башын сайган урпактарын Кыдыр Умайым Кудайым колдоп, бөөдө кырсыктан, жалган жылаадан, кетпес балаадан алыс кылсын.